Ассаламу алейкум. Революцияны патриоттор жаратат, фанаттар аны ишке ашырат, ал эми пайдасын акмактар көрүшөт деп бир акылмандын айтканы бар. Эки инкылапты баштан өткөргөн бүгүнкү өлкөбүздү кимдер башкарып атканын ал бул деп айтууга азырынча эртелик кылар, бирок 2010-жылдан бери Кыргызстанды парламентаризм деген нерсе башкарып атканын какшап эле келатышат. Жыл айланып 24-март келген сайын, 7-апрель келген сайын Кыргызстандын мурунку президенттери Акаев менен Бакиевдин кулагы ысып кирет болуш керек. Кишилердин Кыргызстанды кантип туңгуйга алып келгени, үй бүлөлүк башкарууга жол берип, казынаны тоногону башында жакшы эле баратып, анан авторитаризмге жеңилип бергени туурасында баягы айтылып жүргөн сөздөр дагы бир сыйрадан айтылат. Анан ошо ажолор тактан кулаган күндөрдү кантип атайбыз, инкылап дейбизби, же төңкөрүш дейбизби дешип, саясаттын жилигин чагып жүргөн серепчилер, адистер, саясатчылар, журналисттер бир сыйра талашка түшүп талкуулап киришет. Бул өткөн инкылаптар берели дегенде Кыргыздын жан дүйнөсүн өзгөрткөнүн, аң сезимин ойготконун, демократиялык чоң жетишкендик катары баалап, мына ушунун өзү эле инкылаптардын башкы жетишкендиги туугандар деп түшүндүрүүчүлөр дагы жок эмес. Демократия, парламентаризм деп калп эле дардактап, бирин-бири укпаган, бирин-бири сыйлабаган маңкурт эл болуп баратат Кыргыз деп түтөгөн армандуу ойлор дагы бар. Багыттын бүгүнкү чыгарылышында 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда экинчи рет инкылап болду. Ынтымагы жок элге инкылаптардын пайдасы жокпу? Азыр бирок акчасы барлар чип атат. Кыргызстандагы инкылаптар темасы анын түшүмү не болду? Келечекте өлкөнү нелер күтөт? Багыттын кезектеги маектеши Азаттык үн алгысында көп жыл иштеген, бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз тарых комун негиздеп иштеп жаткан Тынчтыкбек Чоротегин. Эл өзүнүн мамлекети, анын демократиялык негизи үчүн коркпой чыгышкан. Кыргызстанда кыргыздардын орду каерде? Кыргызмын деп сыймыктануу патриоттулукпу же улутчулдукпу? Улутчул деген башка тилдерге салыштырганда улутчул деген патриотизмдин өзүн бербейт, анын жарым эле маанисин берет да. Эгемендүүлүктүн 20 жылы Кыргызстанга эки инкылапты өлкөнү таштап качууга аргасы болгон эки президентти, бири-биринен өтө деле айырмаланмаган эки авторитардык режимди, бирин-бири күнөөлөп бүтпөй келаткан Акаевчи жана Бакиевчи деген саясатчылардын эки тобун тартуулап, мына ошо экиге бөлүнгөн саясий катмар азырга чейин билинип-билинбей алышып чабышып эле келатат. Ойботом үчүнчүлөр барго, тиги Акаев Бакиевден кийинки келген убактылуу өкмөт, жаңы бийлик дегендерди кайсы топ деп атайбыз деген суроо негедир жөнсүзүрөөктөй болуп калууда. Анткени үчүнчү топ чынында эле жок. Эгер ал болсо да, ал топ Акаев, Бакиев замандагыларды эскилердин элесин берген жанагы эки режимдин эле балдар, кыздар болуп чыга келет. Өткөндө эстеп чукушпайлы, тарыхтын таштандысын аңтарбайлы, казбайлы, алды жакты карап, жаңыча иш баштайлы жолдоштор деп парламентаристтик Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев айтарынго айтып, бардык тараптарга орток арбитрлик милдетин аткаргансыды. Бирок 20 жыл бою тамырлап кеткен системалык кризис өзүнүкүн бербей атат. Бир жагын тиксең, экинчи жагы жыртылып, сөгүлгөн жамак кийимдей болуп, мамлекеттин экономикалык кесели бир жактан, элдин моралдык руханий бечелдиги экинчи жактан шаштын алууда. 2005 жылы 24 мартта Ак үйдүн ичине чейин каптап кирген элдин көбү керек болсо Акаевдин кабинетинин төрүнө өтүп, креслосуна отуруп сүрөткө түшүп, видеокамерага кол булгап, жыргап аткан кишилер телевизордон көрсөтүлгөндө, Кыргызстандын элин кандайдыр түшүнүксүз керемет сезимдер курчаган эле. Кетирчүнү кетирдик, куучуну куудук, жеңчүнү жеңдик деген ошол эйфорияга балкыган 24 мартта өттү. Анын эртеси чыгыш тараптан чыгып жүргөн күн ошол эле чыгыштан чыгып, баягы эле батыштан батып айтыр, бул сыяктуу күндөр чууруп өтүп жатты. Эски Акаевы жок, жаңы Бакиевы бар, сонун үмүттөргө бел байлаган жаңы мамлекеттин барактары ачыла баштайт, жаңы кадамдар ташталат деген үмүттөрдүн баары ташкап, кыскасы анысы дагы, мунусу дагы болгон жок. Кайрадан төңкөрүш, кайрадан Ак үйдү басып алуу экинчи рет кайталанды. Бирок бул жолкусу 80ден ашуун кишинин өмүрүн алды. 2010 жылдын 7-апрели тарыхта кандай аталып, ага кандай баа берилген чакта дагы бул күн Кыргызстан үчүн кандуу шейшемби бойдон кала берет. Теманы журналист Эльвира Байсаева улантат.
Алтынбеков Теңизбек ушул күнү митингге чыккан элдин арасында болчу. Эч кандай саясат менен деле иши жок. Теңир тоолук жигитти тек гана жашоонун оордугу, карапайым калктын турмушу кыйындап баратканы жанын кейитип, жарыбаган жашоо оңолсо дегендердин катарында көпчүлүктүн шарында жүргөн. Каза болгону 2 жыл болуп кетти. Келбейт. Келбей калды. Келбейт го. Күндө тилесем да келбейт. Түшүмөм деп. Бир гана сүрөтү калды. Эси жоголду, элеси кетип сүрөтү калды. Какшап. Күндө тилесем да келбейт. Адатынча эшиктен кирери менен апа кебай деп эркелеп, чарчаганын байкатпай, куудулданып тамашалап сүйлөгөндү жакшы көргөн уулун Зина апа азыркыга чейин эшик карап күтө берет. Байлардын салган тамын көрүп алып, ушундай салсам, ушундай жашасам дечи да, ушинтип эңсечү да. Менин балам мындай чоң этаж салбаса дагы өзүнө ылайыктуу жакшынакай там салып алып, бала чакалуу болот эле, койкусу менен жакшынакай жашайт эле. Бар эле ордунда жыл мезгилдер алмашып, алма өрүк бактар жылдагыдай бүчүр байлады. Күн баягы жерден чыгып, күйгүм кирип баягы эле жерден батат. Бирок Теңизбек жакындарынын арасында жок. Эң биринчи сени көргөн кезимде чок салгансың жүрөктөгү сезимге. Сүйөрүмдү айта албай жүрсөм дагы кызганчымын бергим келбей эч кимге. Жазап алчы сезимталды бешикти, талыкпастан булду сүйүүндү терметчи. Мээримиңди төгүп турсам сен мага энекемдей сүйөр элем мен сени. Мага арнап чарган булуру негизи экөөбүз чогуу көп паркты аралап жүргөн жакшы көрчү да. Көбүнчө Панфилов паркында, анан ар кандай жерде тоолордо жүргөн жакшы көрдүм. Бир күн чочуп түн ортосунда саат 4-төрдө туруп калды да. Анан айтып атпай мен ушундай жаман түш көрдүм. Жан жап аябай нөшөрлөп чоң мындай зданиянын арасынан көп элдер болуп чуркап бара жатышкан экен, кадимдей ок атылып жыгылып калат экен да. Анан ал тура албай эле ошонтон ойгонуп кетти да, анан туруп ойлонуп өзү эметип калды. Мен ушундай түш көрдүм, коркуп атам деди. Тирүүлүктө жашоо деген күнүмдүн кечөөкүдөн бүгүн турат өзгөрүп, канчалаган адам жашайт дүйнөдө, бири өлсө, бири кайра төрөлүп, адам жашайт үмүт менен умтулуп, тукумулап бири-бирине баш кошуп, бала бакыт бул жашоонун кызыгы, көпөс жашайт байлык үчүн жыртылып, түгөнбөгөн жашоо өмүр булагы, ар тарапта агып турат суулары, түгөнүп кайыгында жашоонун эң кызыктуу агым менен агалы. О адамдар, жөгөп албай жашайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Куфалахат Аллах самат ламилат оламилат куфанахат. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун. Ассаламу алейкум мурсалим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Экөөбүз удалаш өсүп калабыз. Кайда жүрөбүз, экөөбүз чогуу жүрөбүз. Экөөбүз да мындай үйгө чакырганда отурганда экөөбүз да кичине ырдап, экөөбүз чогуу ырдап, тең ырдап, күлүп катып калсак эң жакшы көргөн илимибиз. Өз кызматтык милдетин аткарып, Ак үйдүн алдындагылардын арасында жүргөн НБТ каналынын оператору Каныбектин жашоосу да кыл учунда болгон. Турган жеринен бир кадам артка жылып кетпегенде, көз атардын мээлеген огу анын башына тиймек экен. 3 панжабында буну сындырып кетти.
жарымда пополам кыйшык болуп калды ошону чапалак анан ортоңго тийди. 3 тең азыркы күнгө чейин монда болуп калды эми. Ошол эми чакек сактап калды десем болот да колумда. Кинолорду көрүп берчүмүн, мындай боевик сыяктуу ушундай үйдө отурганда. Азыркы күнгө чейин мен андай кинолор көрө албайм да. Себеп дегенде көз алдыңда баягы эстеп кетет экенсиң да, октордун учуп атканы, кишилердин каза болгону. Революциянын максаты жеткен да жок да азыркыга чейин. Себеп дегенде депутаттар болобу, жанагындай чиновниктер болобу, бийликтеги адамдар, Бакиевдин убагында иштеген адамдар эле азыркы убакта дагы эле ошакла отурушат да. Бирок эми убакыт бериш керек. Жаран катарында айткан бир оюм бар. Эл күтүш керек да азырынча. Эми чынын айтканда баягы саясий элитанын эле жигиттери алмашкандай болуп калды, бирок бүгүн айтып атат, биз жаңы келдик, бизге убакыт бергиле, бизди сындабагыла, бизди кыйнабагыла дейт. Бирок чынын айталы, булардын баары 20 жылдын ичинде бир туруп оппозицияда, бир туруп бийликте жүргөн кишилер. Кече келген балдар эмес бийликке убакыт бергиле, биз түшүнбөй атабыз, жок. Ак менен кара, авторитардык башкаруу менен элдик бийликтин күрөшү. Мына бул эстеликтин мааниси ушундай. Элдин эркиндиги үчүн 2002-жылы Аксыда, 2010-жылы Бишкектин Ак үй алдында курман болгондордун жаркын элесине арналат. Ак үйдүн жанына курулганда жөн жеринен эмес. Бийликке ким келбесин, өткөн окуялар эсиңерде болсун. Акылыңарга келгиле деген үндү жетекчи башчылардын баарына эскертип турат. Апрель окуясында жаракат алып бир палатага жаткандардын арасынан жалгыз тирүү калган Алиасбек Алымкулов 7 апрелде экинчи туулган күнү катары эсептейт. Анткени менен революциянын максаты толугу менен ишке аша элек деген пикири бар. Кыргыз мамлекетинде бир диктатураны орнотуш керек, ал мыйзам диктатурасы болуш керек да. Ошол мыйзам диктатурасы болгондо сен президентсиңби же жөнөкөй эле атуусуң эч кандай айырмасы жок, мыйзам алдында бирдей болот да. Азыр көрүп атасыздар, акчасы барлар чыгып кетип атат. Жоопко тартылып, акча жоктор камалып кетип атат. Бул туура эмес. Бул калыстыкка кирбейт. Эки инкылаптан эл көрүп калды. Өлөлөм эгер туура эмес чыгып аткан болсо азыркы бийлик, ал бийликтин ичинде мен да бармын. Хосни Мубарактын Саддам Хусейн тагдыры күтүп калышы мүмкүн. Муаммар Каддафинчи. Туура, бул менин оюмча көбүрөөк жогорку кеңешке тиешелүү да, парламентке. Анткени президенттин жоопкерчилиги бизге көз алдыбызга так көрүнүп турат. Же болбосо өкмөт реформа жасай албаса, кандайдыр бир элдин бакубаттуулугун көтөрө албаса, алардын дагы жоопкерчилиги так аныкталган. Ал эми жогорку кеңештин жоопкерчилиги бир аз мындай жарылып чачырап кетип атат да. Биз жогорку кеңештин жоопкерчилигин көтөрүү боюнча жогорку кеңештин ичинде отурган депутаттар өздөрүбүз иштешибиз керек. 2 жылдан бери мына саясий парламентаризм опыты байкап турасыңар эч жыйынтыгы жок болуп атат. Ушинтип биз 20 жыл президенттик системаны эксперимент кылдык, чала президенттик системаны. Андан кийин эми парламентаризм системасын дагы 20 жыл биз эксперимент кылгычакты мамлекет жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондой абалдабыз бүгүн. Парламенттик башкаруунун даамын көп саясатчылар, өзгөчө Кыргызстанда көрүнүктүү саясатчылар татып калды да. Ал эми бул эркиндиктин, башка бир жаңы режимдин даамын таткан саясатчылар оңой менен кайрадан авторитаризмге кирип барууга жол бербеши керек. Бизде эркиндик, мамлекеттин келечеги үчүн керектүү маанилүү процесстер көбөйдү. Өзгөчө 2010-жылдан кийин мынакей сөз эркиндиги, саясатчылардын ортосундагы атаандаштык, партиялардын ортосундагы атаандаштык, мурдагыларга салыштырмалуу таза шайлоо, салыштырмалуу, эми таптаза болду деп айта албайм, салыштырмалуу тазараак болушу, мамлекетибиздеги адамдардын өзгөчө бийликке, парламентке, өкмөткө, президентке каршы митингдерин уюштурушу бул жакшы нерсе. Бул биздин келечегибизге чоң таасир тийгизет. Бирок тилекке каршы азыр ошол демократиянын дивиденди деп коет, демократиянын жемиши кыргызча айтсак, жемиши элге жете элек. Мына жаңы өкмөт көп сөздөрдү айтып атат, кээде популизмге алек болуп атат. Мына инвестиция 100 күн өтүп кетти. Канча инвестиция бүгүнкү күндө Кыргызстанга тартылды? Тартылат деп айтат, болот депчи. А бирок бүгүнкү күндө канча болду? Сөз жок. Экинчи маселе мына коррупция менен күрөшөбүз деп президент жарыялап, мына ГКНБ прокуратура
жакшы иштерди баштап атат коррупцияга каршы. Бирок тилекке каршы ошол аягына чыкпай атат да. Парламентте дагы каршы чыгып ар кандай саясий топтор коррупционерлер бир көп маселелерге ошол коррупцияга каршы күрөшкө каршы чыгып ушундай аракеттерди жасап атат да. Акаев кетирген катачылыктарды мен кайталабайм деп башында жакшы эле ниеттенип, бирок мурунку ажо тебелеген тырмооштун башын Бакиев өзү дагы тебелеп аларын эч ойлобосо керек. Кеп аларды эмес, кеп ошо бардык бийликти бир колуна топтогон ажолордун аждарга айлантып кетишине шарт түзгөн конституцияда дешип, өлкөнүн баш мыйзамы жакшы эле көкбөрү болуп, аркы терки тартылып, анан ушу азыркы парламенттик система дегенге токтолушуп, мунун өйдөсүн, ылдыйын азыр ар ким ар кандайча баалап жүрүшөт. Эки жолку инкылапта тең бийлик мыйзамдуу жол менен, конституциялык тартип менен алмашкан жок. Рас андай болгон соң, сен туура эмес, мен туура деп ар кимиси өзү билген мыйзамын жазып, аны элге таңуулап, бирин-бири оодара тартып бийликке олтуруп алмай көрүнүш улана берет деп божомол айткан тараптар чыгууда. Кайдагы элдик төңкөрүлүш, кайдагы элдик ойгонуу? 2005-2010 жылдардагы саясий окуялардын экөөсүндө тең сырткы күчтөрдүн саясаты турат деген ойду айтып келаткан мисалдар дагы жок эмес. Атүгүл жакында эле Москвада жашап жаткан Акаев Голос Россия радиосуна америкалыктар инкылаптарды уюштуруу үчүн Сербияга $40 миллион, Грузияга $20 миллион, Кыргызстанга $8-10 миллион тегерегинде акча коротушкан деп кимдин кимге канча акча бергенин көрүп турган немедей божурак маек берди. Акаев антип маек бербеген күндө деле Американын кыртышы сүйө бербеген Орусиянын бийликчил серепчилери, журналисттери Америка кантип Борбор Азиянын канын соруп келатканын, кантип тамырлап атканын айтып, жазып, туздап келатышат. Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн өзгөчө демократиясы менен аты чыккан Кыргызстанды Америкадан такай кызгана берчү Орусиянын мунусу балким геосаясаттагы мыйзам ченемдүүлүктүр. Кыргызстандагы инкылаптар, анын себептери, пайда зыяны, тарыхта алчу орду туурасында суроолор менен Азаттык үн алгысынын Прагадагы кеңсесинде көп жылдар бою иштеп, азыр Кыргызстанга туруктуу жашоо үчүн келип, кыргыз тарых коомун түзүп, аны жетектеп жаткан Тынчтыкбек Чоротегинге кайрылганбыз. Маекке көңүл буруңуздар. Тынчтык мырза, саламатсызбы? Маек берүүгө макулдук билдирип, ушундай убакыт тапкан үчүн мен ыраазычылык билдирем. Биринчиден, алгачкы эле суроо, мына экөөбүз отурган жерде 2 рет инкылап болду. Сиз кандай ойлойсуз? Ошол 2005 жылы, 2010 жылы болгон окуялар инкылаппы, төңкөрүшпү, же жөн эле жапайы басып алуу, буга көз карашыңыз кандай? 2005 жылы ушул окуялар болуп өткөндөн кийин эсиңиздерде барбы, Курманбек Бакиев мырза менен Феликс Кулов мырза тандем түзүшүп, анан Феликс Кулов өкмөт башчысы болуп калды. Ошол учурда басма сөздө да абдан көп ушундай суроолор жүрүп атты. Мен ошол суроону Феликс Куловдун өзүнөн премьер кезинде сурадым да. Сиздин оюңузча элдик революция болдубу же эмне болду десем, жок, революция болду деп мен дагы эсептейм. Бирок анын жемишин кимдер колдонуп кетти, ал башка кеп деп ошо премьер кезинде айткан эсимде да. Эң башкысы баягы бурулуш учурду эл ушундай чоң нерседен көксөп жасайт да. Ошол жүзөгө ашып жатабы, аны кантип жүзөгө ашырып жатышат, бул экинчи маселе. Революциябы, төңкөрүшпү, инкылаппы, бурулушпу, дагы башка эмне деп аталбасын, ошол окуялардан Кыргызстан эмнени утту, эмнени уттурду? Биринчи инкылаптан кийин эле ошо демократиялаштыруу, либералдаштыруу аракеттери жүргөн. Ошол аракеттерге ал парламент бир аз күчтүүрөөк болуп турган учурда ошол кездеги президент Бакиев дагы барууга аргасыз болуп аткан. Бирок кийин оппозицияны ыдыратып, иштен бөлүп алып туруп, андан кийин кайра өзүнүн авторитардык режимин чыңдап салган. 2010 жылкы революциядан кийинки эң чоң айырмачылык бул конституциядагы өзгөртүүлөр аркылуу жаңы парламент
парламенттик системага багыт алуу болду да. Эгер анын өтөсүнө чыкса, мына ушу жакынкы учурларда бизге Монголиянын президенти Элбек Дорж да келип кетти. Бул өлкөнүн өзүнүн салты баягы коммунисттик доодон кийинки учурда эле парламенттик демократия менен байланышкан. Азыр биз парламенттик демократияны түздөп жакшылап ийисине жеткире албай жатып эле бул болбойт экен деген сыяктуу дагы сөздөрдү угуп атабыз. А Монголияда бул жүзөгө ашырылып келди. Мен Чехияда бир катар жылдар жашап келдим. Британияда 1-2 жылдан ашык жашадым. Аларда дагы парламент чынында дагы демократиялык түзүлүштүн бир уңгулуу бир бийлик бутактары катары болуп, өздөрүн жакшы көрсөтүп иштеп келатышат да. Анан ал жактагы элдерден Кыргыз эли эч кем эмес. Акаевдин кулашына Америка кыйырбы түзбү түрдө өтө аракет кылгандыгы айтылып жүрөт медиа тармакта. Ал эми 2010 жылдагы инкылапта болсо Бакиев бийлигинин кулашына Орусия аябай аракет кылып, ошонун айынан Бакиев бийлиги күмжан болду деген ушундай жормолдор дагы айтылып жүрөт. Сиз ушул көптөн бери АКШнын парламенти, АКШнын сенаты каржылаган Азаттык радиосунда иштеген журналист катары айтыңызчы, ушул Америка 2005 жылдагы инкылаптын болушуна кандай бир таасири тийиши мүмкүнбү Американын? Ушундай конспирациялык теориялар абдан көп да, бирок бир нерсени унутушат. Эгер ошончолук эле эл сырттан жөн эле бир мына сөөк таштаганга макул болуп чыга берген болсо, анда биздин коңшу өлкөлөрдө эч жак бир нече жолу революция болбойт беле. Маселен да, маселенин баардыгы элдин өзүнүн рухунда ошол социалдык, саясий окуяларды жакшылап, барктап, багалап, анализдеп, анан көтөрүлүш чыгара алгандыгында. Мына биз азыр сүйлөшүп аткан жерде маңдайыбызда 2002 жылдагы аксы окуяларына байланыштуу бир көргөзмө турат. Мына ошо аксы окуяларынын артында, ошо карапайым кишилердин артында Американын бир тиини бар дегенге мен мисалы үчүн ишенбейт элем. Бул эл өзүнүн мамлекети, анын демократиялык негизи үчүн коркпой чыгышкан. Алар ушул 2005 жылы, 2010 жылы чыккан курман болгон мыкты азамат жигиттердин баардыгы тең, менимче алар карапайым гана кишилер болгон. Алар эч бири менимче ошол АКШнын кайсы бир долбоорунун грантын деле албаса керек. Ошол эле Америка, ошол эле Орусия ошол геосаясий кызыкчылыгын ушул инкылаптар аркылуу ишке ашырышы мүмкүнбү? Инкылаптарды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланышы мүмкүнбү деген суроо да. Сырттан таңууланган күчтөрдүн бир жөн гана баягы сокур аткаруучусу болуп берди деп кайсы бир саясий партияларды же саясий лидерлерди мындай фактыларга негизденбей туруп айыптаганга бизге негиз да жок. Ошон үчүн сырткаркы оюнчулар 19 жылында да болгон, 22-23 жылдарда да болот. Эң башкысы биз Кыргызстан алдырбай өзүнүн келечеги үчүн өзү нук салышы керек. Инкылаптардын логикалык тыянагы, түшүмү бул парламентаризм болду. Парламенттик башкаруу өттүк деп атабыз да. Муну эми жактырбагандар чыгып атат, жактыргандар чыгып атат бул системанычы. Жактырбагандардын баягы мүдөөсү эми кайра Акаев, Бакиев башкаргандай заманга баралы деп деле ошол заманды көксөп аткан жери жок. Бирок ушул парламенттик башкарууда бизге жарабай атат го деген ушундай катмар дагы бар да. Ушул суроонун өзөгү мындай да, Кыргызстандын мындан аркы саясий келечегин кандайча элестетесиз? Кандай жолдор күтүп турат? Биринчиден, парламенттин өзүнө дагы биз жакшылап татыктуу орун берилектирбиз. Ошол жагын да караш керек. Мыйзамдык дагы колдоо аркылуу муну дагы чыңдаш керек. Мына парламентте жакында бир эки өкүлүн кайсы бир партия, Атамекен партиясы өзүнүн катарынан чыгарды. Бирок алар депутат бойдон кала берди. Көрүңөрбү, ушул сыяктуу механизмдерди болочок
инкылапка дагы жакшылап чыңдаш керек. Анан дагы бир жагы болочокто парламентке шайлоолордо жалаң гана саясий партиялардын тизмеси менен эмес, кээ бир эч бир партияга киргиси келбеген атуулдар да болушу мүмкүн, интеллектуалдар. Ошолордун дагы мүмкүнчүлүктөрүн тартпай болочокто алар үчүн дагы бир мейкиндик ачышы керектир. Бирок жалпысынан парламентте мындай бири-бирин баланстаган күчтүү, оппозициясы да күчтүү, берки бийлик жагын курап алганы да күчтүү болгон топтор турган болсо, анда ал өзүн абдан жакшы актайт деп эсептейм. Менимче парламенттик башкаруу Кыргызстанда келечеги бар башкаруу. Бийлик бир адамдын колуна топтолсо, бул мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда бийлик аябай көбөйүп кетерин, авторитаризмге ооп кетерин Акаев, Бакиев бийликтери кашкайта көрсөттү. Ошонун айынан жанагы инкылаптар болуп, алар куулчу жактарга куулду дегендей да. Анан эми мына азыр партияларга көрүп басым жасалып атат парламентаризмдечи. Атамекенчи Равшан Жээнбеков жакында мындай бир кызык ойду айтты да. Мурда бир президенттердин авторитаризминен запкы жеп келсек, азыр эми парламентаризм тушунда партиялардын башчыларынын авторитаризмине кабыл болуп турабыз дегендей бир өкүнүчүн айтты. Буга көз карашыңыз кандай? Мен жанагы партиянын ичиндеги күрөштөр кеңири жүрсө, ошол идеологиялык негизде жүрсө, ошол партияны чыңдашы гана мүмкүн. Эгер ал күрөштү ичинен өчүрүп, бир жеке басар авторитардык режимдин гана партиясы болуп калса, ал партиянын өзүнүн келечеги деле аз болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Кыргыз тарых коомунун президенти катары, эми тарыхчы катары бул эки инкылап болорун болду. Саясатчылар ал жагын бул жагын ар кандай чойгулап атышат, бирок тарыхчы катары бул окуяларды эми тарыхый жактан, тарых катары кантип окутуп үйрөтүлөт? Жакында ошо быйылкы жылдын 11 февралында Кыргыз тарых коому эл аралык коомдук бирикмеси түзүлдү да. Биздин бирикменин максаты ошо Байыртадан азыркы доорго чейинки Кыргызстандын тарыхын ар тараптуу жана калыс иликтөө да. Ошолордун бири 2005-2010 жылкы инкылаптарды иликтөө менен байланыштуу. Мисалы үчүн баягы инкылаптан кийинки банк жанагы ячейкалардын ачылышы, ушу сыяктуу алардын баардыгы элдин талкуусунда, элдин назарында болду. Тарыхта да ошолордун баардыгы так өзүндөй чагылдырылып калышы керек. Ошолордун айрымдарын балким биз быйыл жооп бере албашыбыз мүмкүндүр. Бир нече жылдан кийин, бир нече 10 жылдан кийин жооп беришибиз мүмкүндүр. Бирок ошондой маселелердин баардыгын тарыхчылар так көрсөтүшү абзел. Алардын арасында инкылапка алып келген өтө оор саясий жагдайлар болду, социалдык маселелер болду. Жанагы Максим Бакиев жанагынын досторунун бир топтору болду. Алар кантип пайда болгон? Азыр биз билмексен болуп кала бербей, ар бир ошо Максим Бакиев түзгөн бир жана агенттикке куйругулаш түзүлүп алып, ошону баягы бир уйду эмген музоолордой болуп жайнап кеткен бир катар мекемелер келип чыккан, уюмдар келип чыккан. Бир күнүн ичинде келип түзүлө калып туруп мамлекеттен чоң акча алган уюмдар болгон. Flexi Communication деген сыяктуу аларды жакшылап мындай пропагандалык курал болуп колдоп берген уюмдар болгон. Ошолордун баардыгы Азия Универсал банкынын тарыхы, ошолордун баардыгы менче инкылапка алып келген жагдайлардын бир бөлүгү катары талданышы керек. Анын ичинде маалымат каражаттарынын ар биринин өзүнүн саясаты да талданышы керек. Кээ бир Бакиевди колдоп алып, анын бир катар гранттарына марып алып туруп унчукпай калган орусча, кыргызча эркин гезиттер да болгон. Алар жөнүндө дагы калыс чагылдырылышы керек да. Менимче булар жалпы коомчулуктун назары астында турган иштер. Менимче тарыхчылардын жаш мууну баягы мурдагыдай эскиге кылчактабай жаңы реформалык идеялар менен жаза алган, азыр чет өлкөдө дагы өзүнүн диссертацияларын коргоп жаткан жигиттер бар, кыздар бар. Ошолордун баардыгы жаңы толкун болуп, ошо эки инкылаптын тарыхын калыс объективдүү жазып бергенге салым кошот деп ишенем. Тынчтык мырза, анда ушул маегиңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге.
Революция жасасак эле шындык болуп өзгөрүп кетебиз деп жүрөктү толкутуп алып учкан сезимдер 2005-2010 жылдары Кыргызстандын ала булут каптаган асманында кала берди окшойт. Акаев кеткени менен аруу жашоо башталып кетпеди. Бакиев кеткени менен байманалуу заман орноп калбады. Учурдагы президент, өкмөт, парламент булардын кимиси азыр кайсы жол менен Кыргызстанды кай тарапка багыттап баратат? Айтор суроонун артынан суроолор көбөйдү. Эмнеге эле мындай болуп атабыз деген чоң суроо тарых менен келечектин эки айрылыш жолунда ары же бери жылбай мелтиреп тургансыйт. Революция, парламентаризм, конституция деген талаш тартышы менен деле иши жок. Кыргыздын келечегин өз бетинче талкуулап, өз билишинче ой жоруган бир катмар бар өлкөдө. Мына ошолор айтышат: бул өлкөнүн аты Кыргызстан болгондон кийин кыргыздардын орду биринчи болуш керек. Кыргызча басып, кыргызча туруп, Кыргыздын эбактан берки дүйнө таанымын өлкөдөгү ар бир кыргызга сиңиргидей иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек деп жер сабашат. Кантип, кандай реалдуу механизмдер менен деп суроо салсаң, баягы айтыла жүргөн кыргыз тил маселеси айтылат, кыргыздын манасы, кыргыздын калпагы, кыргыздын комузу деген маселелер чууруп чыгат. Бирок дүйнө жүзү немистин Мерседеси менен тааныгандай, французду атыры менен билгендей, японду мыкты технологиясы менен айырмалангандай, башканы кой, моореки түркмөндөрдү килеми менен урматтагандай кылып, кыргыздар кайсы кыйраты ийген жүзү бренди менен дүйнө жүзүнө дүң боло алат? Түпкү максатына жетпеген революциялар мененби? Бул суроо атайлап кыргызды кемсинтүү үчүн берилип аткан жери жок. Тек гана дүйнө жүзү мындай кой, Кыргызстандын өзүндө кыргыз деген улуттун орду, миссиясы, кандайдыр түпкү улут катары вазифасы, башкалар урматтай турган себеби болуш керекпи деген эле суроого жооп табуу аргасы болуп атат. Болбосо мына башка улуттар эчтеме дебесе деле кыргыздар өздөрүн улут катары жээрип, кыргыз болгондон уялып, намыстанып калган мисалдарыбыз болуп жатканы жалганбы? Кыргызча сүйлөбөйлү деген кыргызды окурая караган ким? Киргизчалыштар. Кыргыз өзүн өзү улут катары тааныш керек. Кыргыз байыркы доорлордо кандай улуу мамлекет түзгөнүн, кийин кандай мамлекеттер ошо кыргыздарды чапканын, бөлгөнүн, атүгүл атканын тарых иретинде билишибиз керек деген маселе көтөрүлсө, Москва жакты карап кылчактаган советтик адаттан уламбы же жөн эле түркөйлүктөнбү? Чүш кыргыз деп катуу кыйкырба. Бул деген улутчулдук болуп калат деп башкалар эмес, кайра эле баягы кыргыздар бөжөңдөйт. Кыргызстандагы түпкү улут маселеси улуттар аралык достук менен мыйзамдык жоопкерчиликтин баш аягы, патриотизм менен улутчулдуктун айырмасы тууралуу Медер Шерметалиев. Баягы уялган кыргыз дагы деле уялып жүргөндө, балким бул мурдагы советтик доордун таасириби же азыркы заманда ушул Москва тарапты кылча карап жалтаңдап турганыбызбы? Айтор ушинтип кыргыз болуштан уялып калган заман дагы деле болуп аткандай. Мисалы, кыргыздын калпак деген момундай сонун баш кийими бар. Мунун ушул эки кырын көтөрүп туруп, башыбызга кийгизип алып деле көчө кыдырып сейилдеп бассак, бул деле бир патриоттулуктун бир белгиси. Муну үчүн эч ким деле бизде эмнеге калпак кийип алдың деп деле жербейт. Болгону кептин баары өзүбүздө. Лаги бир суроо, мына кыргыз патриот болуш үчүн эмне кылыш керек? Кандай деп ойлойсуз? Кыргыз патриот болуш үчүн ата мекенди сүйүш керек, эл журтту сүйүш керек, кыргыздын каада салттарын колдошубуз керек. Ошо сүйүү кантип болот эми? Сүйүү эми жүрөктөн мекенди сүйүш керек да. Кыргыз канткенде дүйнөгө кыргыз катары таанылат деп ойлойсуз? Кыргыз эми Кыргызда деле бар да, мисалы үчүн Чыңгыз атабыз бар, Манас атабыз бар, Кыргызстанга таанылган, дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн. Өзүбүздүн каада салтыбыз менен. Ооба да, өзүбүздүн каада салтыбыз менен таанылсак болот. Биримдиктүү, ынтымактуу болсо ошондо патриот болот да ошондочу. Жүрөктө ыйман болсо, анан ар бир адамдын, ар бир кыргыздын жүрөгү кыргыз деп согуп туруш керек. Түндүк түштүк болуп бөлүшпөшүбүз керек да, биринчиден. Экинчиден мынау нацияларды бөлбөш керек. Кыргыз деп өзүн сезиш бир убакта өтө сыймыктуу болчу. Барган сайын кыргыз деп айтыш, кыргыз деген өзү аталыш
бир терс жака ооп бара жатат. Ушу сен кыргызчылыгың үчүн ушинтип койдуң да. Сен кыргызсың да. Эми кыргызчылык койдук да деп жаман нерсенин баардыгын ушу кыргызга шылтай берип, акыркы күндөрдө кыргыз деген сөздүн баардыгы терс жака ооп айтып, бара-бара баягы уялчуу дагы учурлар болуп атат. Биз өзүбүздүн сыймыктан ары көп нерсебизди жоготуп, жана ушу терс жактарыбызды биринчи планга жылдырып атабыз. Качан улут өзүн өзү урматтап, сүйүп, ошо кыргыз деген аталышка өзүнчө сыймыктанып, ошону бир туу тутканда гана улут алдыга өсөт. Бул жерде пока иштетикче жата берет. Сен бирөөдөн качан сатып аласың? Бирөөдөн эми ар кандай, кээ бирөөдөн акчага сатып алабыз, кээ бирөөгө комузга алмашып алабыз. Көбүнчөсү азыр ошондой болуп калды, элдерге комуз керек деп элечи. Алмаз Абдрахманов белгилүү комузчу кыргыз эл артисти Нурак Абдрахмановдун уулу. Тамашачы иретинде айтканда Нурак агай каарлык жашка моюн сунганбы, Айтор комуз чапкан өнөрүн баласы Алмазга өткөрүп бериптир. Өзү болсо гастролдо өнөр үстүндө экен. Ал эми уулу ушинтип комуздун күүсүн дагы кантип таза чыгарса болот деп устаканада күн көрөт. Ошо анан ичин мондай кылып эле жасайбыз. Стамеска менен могул дөшүбүзмү. Бул атайын ушу комуз жасаганга да. Мына коюп алып турчу. Мындан бар. Комуздун түрүн жасап саткан усталар бу заманда көп эле. Бирөөлөр сувенир катары жасайт, бирөөлөр эптеп эки жыгачтан акча табуунун аргасын көрөт. Ал эми Нурак агайдын комуздары күү жана үндүн таза чыгышы жагынан басым жасалат. Түрлөрүн дагы жасап көрдү. Сатып алам деген кардарлар деле бар. Бирок кептин бар акчадан деле эмес. Эптеп кыргыздын улуттук баалуулуктарын жакшыртып, дүйнөгө таанылсак деген гана арман. Ал үчүн патриоттук сезим керек. Мен ойлойм эми патриотчулук менен улутчулдук деген нерсе экөөнү мындай бир нерсе деп карабаш керек деп ойлойм да. Патриот болсоң деген мисалы үчүн жакшы жагынан патриот болсоң деле болот да, туура. Сен патриот болот эле жана Россиядагыдай скинхед андай мындай дегендей башка улуттарды басыш эмес да маселе. Патриот болгондо башка улуттарга да жардам бер, зато өзүңдүн улутуңда патриот болгондон кийин көтөрүшүң керек да. Өзүңдүн улутуңду көтөрүү бул патриоттулукчу. Башка улутту басуу эмес. Ара чородо сүйлөшүп отуруп кыргыз эмнеге кыргыз болуштан уялат болду экен деп маек куруп кеттик. Балким баалуулуктарыбызды жоготуп алганбызбы, Айтор ар түрлүү ойлор келет. Алыска ой качырбай жакынкы казак туугандарды карасаң, тили менен домбураны билбеген кишиси жогорку кызматтарда, акимчиликтерде иштей албайт экен. Бул мыйзам деле эмес, болгону салт кылып алышкан. СССР убагында калган нерсе болсо керек деп ойлойм да. СССР убагында бүт орусташтыруу политикасы жүргөн да. Ошол убактан ким орусча сүйлөсө ошол киши кыйын, ошол киши аябай маданияттуу, ошол киши өзүнүн акылдуу, ошондой деп ойлошкон да элдерчи. Негизи домбуранын борун турбаган казактан кем эмес, тарыхы бай кыргыз деле ушинтип абарайы жакшы кездерде бакшактын арасында отуруп, колуна комузду алып, күү чертип, рахат алып отурса деле бул патриоттулуктун кайсы бир жактарына деле кирип кетет. Тура болмозбу эке? Туура. Комузуңуз аябай жакшы экен. Таза үн чыгат экен. Ай рахмат. Эми кийинки кездерде улутчулдук, патриоттук, анан кээде ал эмес фашизмге чейинки жетип калган идеяларды адамдар туу көтөрө баштабадыбы? Бул жалгыз эле Кыргызда эмес, дүйнөнүн бардык жагында эле азыр ошондой болуп атат. Кыргыз Республикасынын илим жана технология жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Сулайман Кайыповдун айтымында улут болуп таанылыштын кылдаттык жактары бар. Улутчул болуп кетпейли деп мамлекет коңгурок какканы менен улутчулдук менен патриоттулуктун айырмалары бар. Эми улутчул деген башка тилдерге салыштырганда улутчул деген патриотизмдин өзүн бербейт, анын жарым эле маанисин берет да. Эми негизи биз өзүбүздүн кыргыздардын азыркы шартынан чыгып айтканыбыз жакшы да. Мисалы үчүн кыргыздарда патриотизм сөзсүз болуш керек. Ошол улуттук сезим патриотизмге өсүп чыгыш керек да. Жалгыз эле менин улутум мыкты, калгандары жаман деген туура эмес.
көбүнчө ушундай бирөө мыкты болсо экинчиси жаман болуш керек деген сыяктуу мындай конфронтациялык ой жүгүртүүнү көбүрөөк көрүүгө болот да. Ал таптакыр туура эмес. Өзүңдүн улутуңду сүймөйүнчө, өзүңдүн мамлекетиңе, өзүңдүн эл жериңе кызмат кылууну канчалык жогору койсоң, башка элди сыйлоону да ошончолук жогору коесуң да. Ал улутчулдук, анан кийин патриотизм деген маселени ошондой түшүнүш керек да. Кыргыздар кыйратып дүйнөгө улуттук баалуулуктар менен азырынча таанылып кетпесе дагы саясий майдандан караганда митинг, пикет, революцияларды катары менен катыра жасай коюп эркиндикти сүйгөн эл экенин дүйнө элине тастыктап бүтө албай жүрөбүз. Тарыхчы коомдук ишмер Кыяс Молдокасымовдун оюнда кыргыздар бара-бара башка жактар менен дагы тааныла турган убакыт келди. Аны үчүн ар бир кыргызда патриоттук, улутмун деген сезимдер жанышы керек. Бүгүн баягы кыргыздар өзүбүздү тааныттык дүйнөгө. Биз деген коомубузду, мамлекетибизди өзгөрткөнгө жараган мыкты калк экенибизди. Эми бирок ошонун экинчи жагынан көргөзүшүбүз керек. Эми биз Кыргызстандын өзүн ошондой өзгөртө ала турган калк экенибиз менен көргөзүшүбүз керек. Ал үчүн өткөндөгүбүз менен сыймыктанып, бүгүнкү бир алдыңкы технологияны үйрөнүп, дүйнөгө бүгүнкү күндө өзүбүздүн мыкты улут экенибизди көргөзүшүбүз керек. Анан жаман жагыбыздан көбүрөөк арылышыбыз керек да. Кыргызстандагы инкылаптарды атайлап сырттан бирөөлөр жасашы мүмкүн. Кыргыз деген улутту атайлап сырттан бирөөлөр тымызын иритип, чиритип атышы мүмкүн деген сыяктуу шектенүүлөрдү биринен сала экинчисин айта берүүгө болор эле. Негедир ошол көзгө көрүнбөгөн сырт жактагы бирөөлөр темасын Акаев дагы көп айтчу, кийин Бакиев дагы көп айтты. Эми ошо сырттагы бирөөлөр бүгүнкү Кыргызстанда жасалмак болуп аткан реформаларга дагы тоскоол болушу ыктымал деп кээ бир мээлебей эле курдурмөт менен туш келди пикир айта берген серепчилер, саясатчылар коркунучтуу сырткы күчтөр менен элди чочута башташты. Жана көрсөтүүнүн баш ченинде маекте тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин мырза жакшы бир пикирди айтып өттү. Сырткы оюнчулар 19-20 кылымда дагы болгон. 21, 22, 23 кылымдарда дагы болот. Кептин баары геосаясий оюндарда Кыргызстан оозун ачып, өзүнүкүн алдырып ийбей, өзүнө өзү бекем болушу керек деген эле ой айтылып атат. Биз кыргыздар бирөөлөрдүн астында чөгөлөбөйбүз, кул болбойбуз деп президенттик ант берүү салтанатында президент Алмазбек Атамбаев ушундай сөздөрдү тарс эткизди эле. Улуттун жүзү керек болсо улуттун символу деп эсептелинген президенттин оозунан мындай сөз чыкканда филармонияга жык жыйма толгон эл дүркүрөтө кол чапкан. Эми ошо биз чөгөлөбөй турган, биз кул болбой турган бирөөлөр ким? Ошол бирөөлөр каякта жашайт деп издей келсең, ал баягы эле дүйнөгө үстөмдүк кылгысы келип аткан үлкөн, чоң держава мамлекеттер болуп чыга келет. Ошол эле Америка, ошол эле Орусия, Кытай дагы ушу окшош кубаттуу мамлекеттер. Аларга кул болбош үчүн, чөгөлөбөш үчүн Кыргызстан өзүнүн экономикалык, руханий булчуңдарын чыңап, өзүн өзү улут катары таанып албаса иш кыйын го. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.